Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу биздин баракчанын катталуучулары? Бүгүн биз сиздер үчүн дагы да болсо суроолорго жооп берүүнү улантабыз. Кандай кылып өзүбүздүн почтадан башка почталарга каттарды, видеолорду, сүрөт жана башка бир канча түрдүү файлдарды жөнөтө алабыз? Бул үчүн бизге Gmail почта жардамга келет. Gmail почта дегенибиз эмне? Биз аны кайдан алабыз? Биз ага катталганбызбы? Алгач дал ушул суроолорго жооп берип алалы. Алгач сиз өзүңүздүн уюлдук телефонуңуздан Play Market бөлүмүнө киресиз. Ал бөлүмгө кирген учурда сиздин экрандын оң жак бурчунда мындай тегерекче турган болот. Бул жерге мен өзүмдүн сүрөтүмдү коюп койгом, балким сиздердики жөн гана кызыл же жашыл, көк айтор түрдүү тегерек болушу мүмкүн. Мына ошол тегерекчени баса турган болсоңуздар, бул жерде сиздердин Gmail дарегиңиздер чыгат. Мисалы, Илгиз Шамырзаев 5@gmail.com деген бул менин электрондук почтам. Эми ошол эле сиздердин телефондо дал ушундай бөлүм бар. Бул Gmail деген бөлүм. Мына ушул бөлүмгө кире турган болсоңуз, ушул жерден сиз башка даректерге ушул почтанын атынан каттарды жөнөтө аласыз. Жана башка адамдарга ушул дарегиңизди берсеңиз, алар сизге жөнөткөн документтерди ушул жерге кирип көчүрө аласыз. Мындан сырткары кошумча маалымат катары айта кете турган болсок, бул диск деген сиздин интернеттеги акысыз дискиңиз, маалымат сактоочу бөлүгүңүз болуп аталат. Бул жерге дагы өзүңүздүн түрдүү документтерди сактап койсоңуз болот. Эми дал ушул бөлүмгө телефонуңуздан кирип кат жөнөтөсүз. Ал эми компьютерден болсо кандай кат жөнөтөбүз? Бул үчүн биз бул жерге www.gmail.com деп мына бул даректи жазышыбыз керек. Мен бул бөлүмдү атайын бул жерге оңой болуусу үчүн орноштуруп койгонмун. Мен бул бөлүмдү басайын. Бул бөлүмдү баскандан кийин сиздер биринчи жолу кирип жаткан болсоңуздар, сиздерден логин жана пароль сурайт. Адаттагыдай мен көрсөткөн мына ошол логинди жасасыздар. Эгер паролуңуздарды унутуп калган болсоңуздар, түбүндө забыли пароль дегени бар. Мына ошол бөлүмдү бассаңыздар, анда сиздердин телефонго код жөнөтөт. Ошол кодду жазуу аркылуу кайрадан почтаңыздарга кире аласыздар. Ал почтага киргенден кийин мына момундай бөлүм. Бул жерде мага келген каттардын тизмелери. Эми биз башка адамга кат жазышыбыз керек. Ал үчүн написать бөлүмүн жазабыз, басабыз. Бул жерде бизге келген каттар, ал эми бул жерде биз жөнөткөн каттар. Бул жерде кээ бир маселелерге байланыштуу жөнөтүлбөй, акыр аягына чыкпай калган каттар сакталат. Бул жерде убактыңыздарды көрсөтөт. Айтор кээ бир каттарды өчүрүп алган болсоңуздар, анда корзина бөлүмүнөн ал каттарды көрүп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиздер. Келиңиздер, эми биз белгиленген дарекке кат жөнөтүп көрөлү. Мисалы, мен азыр Тынчтык агайга кат жөнөтүп көрөйүн. Бул агайга мен кат жөнөтүп жүргөндүктөн анын дареги дароо эле чыгат. Мынакей, анын дарегин жазасыздар. Сиздер кайсыл дарекке жөнөтмөкчү болсоңуздар, аны ушул жерге жазасыздар. Анан теманы коюп коесуздар. Мисалы, мыкты мугалим сынагына фото дейли. Фото дегенден кийин бул жерге кааласаңыздар сөз жазсаңыздар болот. Саламатсызбы? Жана башка бир канча толгон токой сөздөрдү жазсаңыздар болот. Эгер бир документ эле жөнөтмөкчү болсоңуздар, анда файл деген жерге киресиздер. Жана бул жерден ар кандай форматтагы документтерди, сүрөттөрдү, видеолорду жана башка бир канча нерселерди жөнөтсөңүздөр болот. Мисалы, мен азыр Тынчтык агайга эмнени жөнөтөйүн? Мына бул сүрөттү жөнөтөйлү. Андай болсо, мына бул жүктөлүп жатат. Мына жүктөлүп бүттү. Жүктөлүп бүткөндөн кийин ушундай ак болуп калат. Андан кийин сиз отправить дегенди басасыз. Бастым. Баскан учурда письмо отправлено деп чыкты. Мына ушул жазып чыккандан кийин сиздин кат ал дарекке жетип барган болот. Дагы да болсо суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздердин суроолорго ар дайым жооп берүүгө даярбыз. Кайрадан кийинки видеолорубузда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин баракчага катталып бул видеого жакты белгисин басып кетүүнү унутпаңыздар.